элекпиз, телевизордон көрөбүз. Наразычылык акциясына чыккан Дара, Согу менен Дайылдарынын тургундары кара тамеки өстүрүү менен киреше таап, жан багып келишкендиктерин билдиришти. Тоолуу шартта кара тамекиден башка айыл чарба өсүмдүктөрү түшүм бербейт. Мындан сырткары айдоо жерлери да жокко эсе болгондуктан 10 сотукча жер аянтына тамеки өстүрүп уукат кылышат. Приватизация болгон мезгилде болгону 4 сотуктен ар бир жанга жер берилген. Ал жерден алынган түшүм менен эч кандай тирикчилик кылып болбойт. Ошондуктан биз аргасыздан ушул нас тамекини ата бабабыздан бери өстүрүп келип атат. Ушуну өстүрүп, ошону базарга алып чыгып сатып, ошо боюнча балдарыбыздын тирикчилигин өткөрүп атабыз. Балдарды окутуп атабыз, үй бүлөнү ушул аркылуу багып атабыз. Биз өзү тоолуу район болгонубуздан кийин айылдарыбыз баардык тоодун ичинде экен 10 сотук, 12 сотук, 15 сотук жерибиз бар. Буга бир 200 кило, 300 кило тамеки айдап алабыз. Шунун аркасынан тирилик кылабыз. Бала чаканы шуну менен багабыз. Башка мүмкүнчүлүгүбүз жок биздин. Шу балдарды багыш үчүн эге ушуну 10 сотуктен жерибиз бар. Үлүч жок, башка жок. Наразы болгон тургундар учурдагы экономикалык каатчылык мезгилде карапайым калктын негизги киреше булагы болгон кара тамекиге тыюу салуу эл өкүлдөрүнүн элге каршы чыкканы болуп турат. Анын ордуна шайлоо учурда гана элдерге убада бербестен, биздин турмуш тиричилигибизден кабар алышса болмок. Мындан сырткары кара тамекиден даярдалган насвай коомчулукка спирттик ичимдиктердей же болбосо тамекидей зыяны жок деген пикирлерин айтышты. Кризис мезгилинде ушундай законду кабыл алган биздин депутаттарыбыз өтө туура эмес иш кылды деп ойлойбуз. Элдин көйгөйү ушул маселеде. Эгерде бизди ойлой турган болсо, Баткен элинин ушундай кагыраган ташта же болбосо жерлери семиз эмес, баягы түшүмдүүлүгү төмөн айылдарда жашап жаткан элдерди ойлобогон болсо, анда депутаттар биздин үстүбүздөн жарлыгын чыгарат деп ойлойбуз. Кечеги асмандагы жылдызды алып берем деген депутаттар келсин азыр биздин турмушубузду көрсүн. Жалганда отуруп алып, креслодо отуруп алып, элге каршы закон кабыл албайт. Биз аябай нааразыбыз ушуга, ушуну жеткирип койгула балдар. Бийлик өкүлдөрү айыл тургундарына мындан арыда кара тамеки өстүрүүнү уланта берүүлөрүн айтышты. Азырынча насвайга тыюу салуу боюнча мыйзам долбоору эми гана демилгеленип жатат. Бул мыйзам күчүнө кирүүсү үчүн элдердин пикирлери эске алынып, көптөгөн талдоолордон өтөт экен. Облустук бийлик өкүлү нараазычылык пикирлерди жогорку тарапка жөнөтөбүз деген убадасын беришти. Мурда кандай болсо ошондой эле иштей бересиздер, ону эмес жок. Обсуждение башталды. Азыр сиздердин сөзүңүздөрдү кагаз жүзүндө биз алып туруп, аким менен биз коштуруп губернатор аттан керектүү жерге жөнөтөбүз. Сиздер жазганыңыздарды биз эсептеп туруп, ар бир адам канча алат бул эмеден. Сиздер эме кылсаңыздар, запрет кылсаңыздар, канчага бул адамдар банкрот болот баягы айткандачы. Ошону биз эсептеп туруп, шашпай эме жөнөтөбүз. Бул жагынан эме кылыңыздар. Сиздердин сөзүңүздөр жетет. Жогорку кеңеште сунушталып жаткан мыйзам күчүнө кирсе, насвайды өндүргөн жана саткандарга карата административдик жаза колдонулуп, жарандарга 5000 сом, юридикалык жактарга 50 000 сом айып салынары айтылган. Эгерде бул аракеттер кайталанса, айып пулдун көрсөткүчү өсүп, жарандар 10 000 сом, юридикалык жактар 90 000 сом айыпка жыгылат деп белгиленген. Нургазы Жайнаков, Бактыбек Нишанбай уулу, 7 канал Баткен өкүлчүлүгү.